менин балдарым жакшы болсун, ыймандуу, акылдуу, жакшы балдардан болсун, ошонун жакшылыгы мага кайтып турсун, жамандыгы келбесин дегендей бир жакшы нерселерди көздөсөңүз, биринчи орунда эмне кылыш керек десе, солахул абавайн. Ата эненин өзүнүн жакшы болушу керек. Ата эне өздөрү жакшы болсо, балдар да жакшы болот. Ошон үчүн мурунку аалымдар айтып келет. Ал-адабу минал аба, адеп, акылак, жүрүм турум деген ата энелерден болот. Вассалаху миналлахи азза ва жалла. Ал эми Алла таалам ал балдарын оңдоп коет дейт. Оңолууну Алла таалам өз колуна алат дейт. Бирок шарт эмне? Ата энелердин оңолушу. Ата энелер жакшы болсо, алар түз жүргөн болсо, алар адеп акылактуу үлгү боло турган болсо, балдар да сөзсүз ошолорду ээрчийт. Шейх Саади рахимахулла айтат: "Фа инна салахал валидайн бил илми нафи". Ата энелердин жакшы болушу, үлгү болушу, түз жүрүшү дегенде эмнени айтабыз десе, алар деген эки нерсе менен ата энелер жакшы болот экен. Биринчиси пайдалуу илим менен. Ата эне ошол илимден өзүнүн насибин таштап салбай, ошол нерсени өзүнүн куру калтырбай, пайдалуу илимди угуп алып жүргөн болсо, андан кийин жакшы амалды жасаган болсо, ошол эки нерсе менен ата энелер балдарына үлгү болуп бере алат экен. Ушул эки нерсе менен дейт, балдарынын оңолушуна ата энелер себепкер болот дейт. Анан өзүңдөгү жок нерсени кантип бересиң балдарыңа? Бир нерсе айтып берейин десең, пайдалуу илимиң жок болсо өзүңдө. Анан адеп аклагын көргөзөйүн десең, солих амалың жок болсо, кантип анан ата эне балаларына үлгү көргөзө алат?